Кара Суу районунда эскилиги жеткен завод кайра жанданат. 17 март күнү өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдыраимов Кара Суу районундагы Авторемзавод акционердик коом ишканасына барып, азыркы учурдагы абалы менен таанышты. Жер аянты 2,5 гектар болгон бул ишкананы кайра жандантып, айыл чарба техникаларын ушул ишканада кураштырыш боюнча аракетти баштайбыз деди. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдыраимов союз мезгилинде заводдо катардагы кызматкерден баштап жетекчилик кызматтарда көп убакыт эмгектенген. Жалпысынан 30 жылдан ашуун өндүрүш тармагында эмгектенген тажрыйбалуу адис. Комплектация бир эки өлкөдөн келсе жакшы да, Өзбекстан, Белоруссиядан, Россиядан алып турса. Мисалы үчүн Ямзы, Ярославский мотор. Ямзыныкын мотору сразу жакка корпус Белоруссиядан келиш керек. Пластик Өзбекстанда пластикал деген компания бар. Ошолор азыр бүгүнкү күндө коюп атат го, баардыгы бамперден башка все пластик. Ошолор менен сүйлөшүш керек. Ошол менен ошондо үч өлкөнүн кооперациясы чөй дешевле. Дебе баштаганда келди, неме кылыш жерде ачайын деп нерсене. Алып кетти да, немеге. Эми бизде ал убакта шарты түзбөдү да биздикилер. Эми кайрадан жандандырыш керек. Бул жерден мурун канча киши иштечү эле союзда? 200'den kadar var. Ne gördünüz mü? 200 kişi iştese 400 kişi zannet. 400 kişi zannet olsa bala çakası menen 600 kişi zannet oldu. Gördünüz mü? Ben de çeşitli arifmetik öyle. Jandandırış gerek. Men bilgenimiz ötkü ketip atıp görüp kaldık. Avtoremont zavodda. Ona gelip geçip gerekli ona geldik. Özümüzünü görüp aldık. Andan çamına ses haziyası teknikalarımız borkonu şu yerden jasayabız. Şu yerge toplaş керек. Men анда өкмөткө сүйлөшөйүн, айтайын. Şu база таптык, ушул жерге биз түштүк боюнча айыл чарба техникасын ушул жерден ремонтун ушул жерде кыла турган, жаңысы сборкасын ушул жерде кыла турган. Сүйлөшүп алды.